Жакында Кыргызстанда керектөөчүлөргө электр энергиясына болгон төлөмдөрдү онлайн текшерүүгө мүмкүндүк берген Мойсвет мобилдик тиркемеси ишке кирди. Бул жарандарга ыңгайлуулуктарды түзүп, квитанцияга, кагазга ашыкча чыгымдарды азайтып, убара кылбастан ишке тартылган контролерлордун санын азайтат. Биздин ушул приложениянын негизинде санап кетсек болот. Например, биринчиден, мисал катары айта турган болсок, биринчиден биздин инспекторлор менен ар бир абоненттин ортосунда болгон баягы контакт азайтабыз. Башкача айтканда, приложениянын негизинде эле отурган жерибизде эле бизде акылдуу эсептегичтен негизинде алып туруп эле көрсөтмөнү алабыз дагы абонентке ошол жерден эле жөнөтүп коебуз. Ал эми ар бир абонентке барып биздин инспектор же болбосо биздин адистерибиз барып ар бир абонент менен сүйлөшүүгө кажет жок. Бул биринчи жетишкендик. Экинчиден, өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы эки адамдын ортосунда контакттар азайгандан кийин бул сөзсүз түрдө баягы бир жетишпегендик, бири-бирине болгон түшүнбөстүк суроолор боюнча азая баштайт. Башкача айтканда, акылдуу эсептегичтен канча электр энергия алган болсо ошол эле жөнөтөт дагы, ошол эле акча боюнча төлөм кабыл алынат дагы, инспектор менен эч кандай бир суроо жооп болбойт. Чындап эле санариптештирүү жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жаткандыгын коллегада берген маалыматта айтылды. Мындан сырткары быйылкы кыш мезгилине электр жабдуулары толугу менен даяр. Мына 6 айлыктын жыйынтыгы боюнча азыр биз коллега өткөрүп отчетту берип атабыз. Буюрса 6 айлыктын жыйынтыгы боюнча, даярдык боюнча жумуштарыбызды капиталдык курулуш, утурумдуу оңдоолор, капитал салымдары боюнча бүгүнкү күндө бизде 87%, 90%, 100%га чейинки аткаруулар толугу менен бүттү. Кийинки жарым жылдыкка коюлуп аткан графиктеги жумуштарыбыздын баардыгы буюрса кыш башталганча эмес 100%га даярдайбыз. Ал эми өлкөдө жашыл энергетика өнүгүп жаткандыгына министрдин орун басары токтолду. Быйыл ишке ашырыла турган бул багыттагы долбоорлор 99 мегаватт өндүрөт. Ошондой эле учурда 24 кичи ГЭС бар. Быйылкы жылы жалпы кубаттуулугу дээрлик 100 мегаваттан болгон 11ден ашык чакан ГЭСтин курулушу күтүлүүдө. Быйыл мындай жаңы булактардан жаралчу электр энергиядан где-то 100 мегаваттка чейин күтүп атабыз. Буюрса күз-кыш мезгилине чейин иштеп калабы деп. Анын ичинде белгилеп кетсек, бул биздин Чакан ГЭСтин алкагында курулуп аткан Баласаруу ГЭС, Кировдун суу сактагычтын жанында. Мындан тышкары Орто Токой ГЭС иштери жүрүп башталды. Каракөл ГЭС иштери башталды. Папан, бул кичи суу сактагычтардын боюнда жайгашкан. Мындан тышкары башка жеке инвестиция боюнча да көп иштер жүрүп атат. Талкууга коюлган дагы бир орчундуу тема өлкөнүн энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизүү жөнүндөгү жарлык болду. Министр Талабек Ибраев бул жарлык көптөгөн маселелерди тез арада чечүүгө көмөк көрсөтөрүн белгилейт. Маселен, мурда жер тилкесин берүү маселеси 1 жылдай созулса, эми 3 айдан кем эмес убакытта чечим кабыл алынат деп күтүлүүдө. Эмне үчүн мындай жоопкерчиликти алып аткан себеби, анткени ГЭСтерди курганда, Чакан ГЭСтерди курганда мен бизнесмендерди 2 жолу чогулттум. Бир жолу 156 компания келди. Экинчи жолу чогултканда 96 компания келди. Ошонун баары маселеси жер маселеси экен да. Бул жер маселесин чечип берсеңер, биз батыраак куруп электр энергияга силерге кошумча кылып электр энергия берет элек деген убадаларын берип атат. Ошон үчүн мен ушундай маселени көтөрүп, бизден кабинет министрлик жана биздин урматтуу Садыр Нуркочоевич колдоп, ушул өзгөчө кырдаалды киргизип берди. Иш-чаранын жүрүшүндө министр айрым жетекчилердин жана кызматкерлердин жетишсиз натыйжалары, эффективдүү эмес иштерин көрсөттү. Ал айрым адистерге сөгүш, эскертүүлөрдү да берген. Мону кара. Эртең эмне болот бул трансформатор? Кыйшайып турат да. Көрдү да, ушу жерге барды. Мына капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн деп атат. Каякта оңдоо иштери жүргүзүлгөн? Капиталдык оңдоо иштери бу жерде жүргүзүлгөн эмес. Жанына отуруп тамеки чегип кайра кеткен да. Министрдин айтымында эми жылдын кайсыл учуру болбосун электр жарыгын өчүрбөөнүн аракетинде. Ошол эле учурда кубаттуулукту жогорулатып жаткандыгын баса белгилейт. Мындан сырткары жабдуулар жаңыланып, инвестиция тартууга шарт түзүлүүдө. Асылбек Байалиев, Чыңгыз Докторбек уулу, ЛТР, Бишкек.